Assalamu алейкум, сүйіктүү теле көрүүчүлөр, кадырлуу айымдар жана мырзалар. Бир жумадан бери сиздер менен жүз көрүшпөй аябай сагынып калдык. Биз сагындык, ал эми сиздер сагындыңыздарбы? Комментарийлерди менен белгилүү болмокчу. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен, урматтуу достор. Биз сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Барсыздарбы? Биз ар бир ишембини сагынып гана күтөбүз. Албетте сиздер дагы бизди чыдамсыздык менен күтүп атканыңыздарды билебиз. Андыктан кайрадан эле Салам Кыргызстан берүүсү сиздер менен. Сүйүктүү теле көрүүчү, сигналга жакыныраак отурмуздар, анткени сиздер үчүн даярдалган мыкты ырчыларыбыз, мыкты чыгармачыл инсандарыбыз бар. Ал эми алар үчүн да даярдалган кызыктуу суроолорду сөзсүз түрдө узатмакчыбыз. Эфирде Салам Кыргызстан, биз баштадык. Оймна Назирка, кайрадан мынакей биз эфирдебиз, кайрадан ушул эфирге келип, ар бир конок менен кезиккен сайын жан дүйнөм жашарып турат. Бүгүн биздин жан дүйнөбүз жашартканга ким келерин укпадыңбы? Уктум. Ким экен? Аны Санжар эле айтсын, азыр өзү сага деле сюрприз болот. Сонун коногубуз келди, азыр элдин баарына жага турган конок келди. Кеттик анда Санжар. Туп-туура, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, менин татынакай кесиптештерим айткандай эле, кезектеги чыга турган мейманыбыз дагы жөн инсан эмес. Бир тарабынан татынакай айым, бир тарабынан таланттуу ырчы, экинчи андан да маанилүүсү тарабы бул албетте эле мыкты мугалим жана көптөгөн жаш өспүрүмдөрдүн ырчылык таланттарын ачканга жардам берип жүргөн таланттуу ырчы айым. Дүркөрөгөн кол чаңыңыздар менен тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын коногу Гүлсинат Суранчиева. Саламатсызбы? Өзгөчө бүгүнкү дароо эле көзгө үйлешкен галстугуңуз аябай жакты жеке. Ой, рахмат. Галстугуңуз жөнүндө жана чыгармачылык жашооңуздагы жаңылыктарды биз сизди төргө чакырып туруп, ал жактан кийинирээк сүйлөшөлү. Келиңиздер, тосуп алыңыздар. Келиңиз, куш келипсиз. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, сиздер үчүн дагы өзгөчө мен ойлойм жагымдуу маек тартуулай турган коногубуз келип турат. Гүлсинат айым, дагы бир саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Мен да сиздер менен бүгүн кайрадан жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Биз дагы өтө кубанычтабыз. Мен кирип келатканда эле байкадым да, сиз мындай башкача өзгөрүүлөр пайда болгонбу, бир аз мындай толгонсузбу, же болсо имидж өзгөрүлгөнбү, же ушундай татынакай болуп мындай башкача жаркырап кирип келдиңиз да? Эмне өзгөрүлдү? Толгон жокмун, ошол эле вестемин. Кичине имиджимди өзгөрттүм. Эгерде мурун көбүнчө мындай улуттук кийимдерге же болбосо ошо вечерний платьелерге басым жасасам, азыр болсо голливудтук шик деген стилге өтүп кеткем. Голливудтук шик деген стилиңизди кандай болот экен ал? Жөн эле просто и шикарно деген стиль. Галстук, шляпа жетпейт го, шляпа, Гүлсинат эже, сизге бир жакшы суроолорго кайрылсак, чыгармачылыгыңызда көптөгөн ийгиликтерди багындырып атканыңызды билебиз. Мен жакында сиздин үй бүлөңүздө бир чоң жакшы жаңылыктар болду деп угуп калгам. Ошол жаңылыктар менен бөлүшүп кетсеңиз. Чоң рахмат. Мен өзүмдүн жеке жашоомдо жакшы жаңылыктарым көп. Чынын айтканда, ушул эфир аркылуу биринчи жолу ушул кыргыз эли менен жакшы жаңылыгым менен бөлүшүп атам. Анткени буга чейин көп эле журналисттер, көп эле газеталардагы журналисттер мага чалып сурагандан эч кимге айтпай сырга таргатып жүрдүм. Бизге алып келдиңиз. Көз тийбесин деп, ошон үчүн бүгүн сиздердин эфириңерде биринчи жолу айтып атам. Мен жакынкы арада эле эркек уулдуу болдум. Ошол менин эң жакшы жаңылыгым, сыймыгым. Уулум Кудай буйрса бүгүнкү күндө 7 ай болуп калды. Атын Ибрагим деп койдук. Жаратканыбыз узун өмүр насип этсин уулуңузга, жаман көздөн, жаман сөздөн сырткары болсун деген сөз менен эле дароо экинчи суроого өтүп кетели. Сиз үчүн деги эле маалым көбүнчө чыгармачыл адамдар ушундай үй бүлөлүк жакшылыктар болгондо чыгармачылык жашоосун бир аз тыштап коюшат, алыстап кетишет, сахнадан алыстай түшөт. Сиздики кандай болду? Туура айтасың, эми эне болуш оңой эмес, эне болуш бул эң түйшүктүү, эң оор кесиптердин бири деп койсом болот. Муну айымдар гана түшүнөт. Анткени өзүңдүн кичинекей ымыркай наристең менен 24 саат бою жанында болушуң керек. Ошон үчүн сен айткандай, мен дагы ушул бир жарым жылдай ошо баламды карап үйдө отурдум. Тыныгуу болуп калды чыгармачылыкта. Эми мынакей уулуңуз 7 ай болуп калыптыр, буюрса.
Эми кайрадан чыгармачылыкка күч менен, жаңы дем менен аттанайын деп атасызбы кайрадан? Туура чыгармачылык токтош керек. Ушундай эле кандай десем, орусча айтканда уважительный причина менен гана токтош керек деп эсептейм мен. Ошондуктан азыр кайрадан иштеп баштадым. Азыр жакшынакай 2 чыгарма жаздырдым. Бирөөсүнүн аты Энекем деген чыгарманы жаздырдым. Ал эми экинчи чыгармам Бийле деген чыгарманы жаздырдым. Азыр жакшынакай ошол ырларым Кудай буйрса эксклюзив катары чыгат радиодон. Андан кийин ушул 2 чыгармама клип тартайын деп даярданып жатам. Көбүнчө карап көрсөк, чыгармачылык адамдар бир гана бизде Кыргызстанда эмес, көп ажырашып кетишет да. Сиздин үй бүлөңүздө кандай сакталып келе жатат көп жылдан бери? Кудайга шүгүр, менин үй бүлөм жакшы, жолдошум абдан жакшы киши. Мени ырчы болсом дагы чыдап келатат. Кудай буйрса дагы Көп чыдатам эле деңиз. Карганга чейин чыдайт деп ишенем. Жок, сизди мындай кызганып, ырчылык мынакей сиз айтмакчы эле, чынында эле биздин турмуш кечке үйдө эмеспиз, ошко кетебиз. Таласка, көлгө, нарынга, тияк бияка чыгып кеткенде бала чака менен үйдө калат. Ошондо уруш талаш эме кылып болбойбу? Кандай деп айтсам, негизи менин жолдошум өзү органда иштейт да. Органда иштеген адамдардын да кесиби абдан оор. Ал деле үйгө келбей калат. Окшош эле турбайбы? Мен айтам да, сен деле үйгө келбей калганда мен чыдап атпайм деп. Анда Гүлзина тежеге ушул жерден. Анткени эми кандай десем, сен айткандай Назира ырчылар эле эмес, азыр башкалар деле ажырашкандар деп коеюнчу кичине. Деги эле жараткандын эң жаман көргөн нерсеси бул үй бүлөнүн ажырашуусу экен. Ошондуктан сиздин үй бүлөңүзгө дагы Кудай сактасын деп туруп, бир гана ийгиликтер каалайбыз. Ар дайым көп жакшылыктарыңыздан үстүндө жүрүп туруңуз. Рахмат. Ушул жерден эми үй бүлөдөн алыстабай туруп дагы бир суроо берип кетели. Будан бир 2-3 жума мурда бир биздин дагы ырчы айым эжекелерибиз келген. Ошондо айтып кетти эле. Биз негизи айымдар 2-3 жүздүү болобуз депчи. Негизи ырчы айымдар 3 жүздүү болобуз деп. Сиздин канча жүзүңүз бар жашоодо? Мен бир эле жүзүм бар. Элдин астында кандай жүрсөм, үй бүлөдө деле ошондоймун. Кандай десем, 2 жүздүү деген бул мындай маска деп койсо. Жок, ал эжебиз эле туура эле айтканда. Жакшы тарафынан. Сахнада мисалы ар дайым күлүп гана кыргыз эли менен учурашып, такыр башка нерсени көрсөтпөйбүз. Ал эми сахна аркасында башка, үйдө башка айым болуп калабыз биз деп айтып кеткен да. Эми үйдө башка деп айткандай, мындай кебетең, келбетиң сахнага чыкканда өзгөрөсүң чынында. Анткени костюмдарды кийесиң, макияж жасайсың, башкача. Үйдө жүргөндө жөнөкөй болуп үйдөгү кожойке катары жүрөсүң да. Ошол эле болбосо, мисалы мен 2 жүздүү деп айткан сөздү мен мындай адамдын мүнөзү өзгөрүп кеткендей деп түшүнөм да. А менин мүнөзүм өзгөрбөйт. Үйдө кандай болсом, сахнада деле элдер менен кандай болсом ошондой. Үйдө деле ушинтип күлүп, жолдошуң менен дагы бала чака менен деле кошуналар менен ушинтип сүйлөйсүң. Эч калпайтпа. Ушунчалык бир проблемалар болуп, ушундай бир проблемалар болуп. Кошуналарымдан тактасаңар болот. Каласыңар чалып берели, азыр чалайынбы деппи? Жолдошуңуздун аябай мындай бир туура эмес бир убактарда деле ушинтип күлүп тура бересизби? Жок эми. Ошол убактарда мындай башкача Гүлзинат болосузбу? Эмне болуп атасың деген. Же ушинтип эле күлүп жооп бересизби? Жок, жин келет. Жиним келгенде башкачам. Профессионал катары, профессионал музыкант деп тааныйбыз бизди. Азыркы ушул учурдагы заманбап шоу бизнеске көз карашыңыз кандай? Эми сөздүн ачыгы, мен азыркы биздин шоу бизнеске көз карашым ар кандай. Ар кайсы ырчыга ар кандай деп айтсам болот. Мисалы, эгерде вокал жагынан өзүнөн иштеп, мейли музыкалык билими болбосо дагы өзүнүн үстүнөн аябай изденип, жакшы чыгарма издеп, ошол чыгарманы толук түшүнүп, драматургиясын ачып, музыкалык жактан дагы, же вокалдык жактан да чеберчилик менен аткарса, мен ага кубанып эле турам. Бирок мен өзүм профессионал музыкант катары эсептейм. Негизи музыка дүйнөсүндө адам негизи бир кесиптин ээси болуш үчүн, мисалы, врач болом десең деле 9-10 жыл, 5 жыл окуп андан кийин көп жыл дары больницаларда иштеп өзүнүн кесибин өздөштүрүп атпайбы? Ошондой эле биздин кесипти дагы сыйлаш керек деп эсептейм. Эгерде жакшы музыкант болом, жакшы чебер ырчы болом десең, мен ойлойм биринчиден билим алыш керек деп. Анткени билим эч качан ошол нерсеге көптүк кылбайт. Сиз кайсы билимди, кандай билимди алдыңыз? Консерваторияны бүттүңүзбү же искусствону бүттүңүзбү?
Мен музыкалык мектепти бүткөм, Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектебин фортепиано бөлүмүн бүткөм. Андан кийин Кыргыз улуттук консерваториянын фортепианолук бөлүмүн бүткөм. Гүлзат атайым, деги эле ушул тема менен байланыштуу айтып кетели. Азыркы учурда тилекке каршы бул эми ачуу чындык айтыла турган нерсе, заманбап шоу-бизнес бара-бара той бизнеске айланып баратат. Көбүнчө эле ырчылар ким болбосун, бул тойдо жакшы өтөт деп туруп ошого аракет кылышат. Бул жакта жакшы болот деп ошого аракет кылышат. Деги эле ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Бул эки чоң дүйнө аралашыш керекпи же кайсы жагына да көбүрөөк басым жасалыш керек? Бул азыркы биздин шоу-бизнесте деги эле ырчылар дүйнөсүндө эң глобалдуу суроолордун бирин берип атасың. Буга кандай десем, бир жооп жок да бул суроого. Анткени деген бир жагын карасаң, мисалы ошо той топурларга барып, биздин ырчылар кесиптештер бардыгы ушул күнүмдүк жашоосуна тыйын тыпыр табышат. Ал жагы дагы мисалы ырчылар ошо тойдон да көп каражат табышат да, ошол жагын дагы ойлош керек. Бир жагынан карасаң, бир чети ошол эле өтө эле мисалы сахнада жүргөн адамдар, мисалы мага бир жолу бир таанышым айтканда, мен мурун филармонияда концерт бала кезинде филармонияга концертке келгенде, ушу филармониянын артында ырчылар уктап эле туруп анан ырдап кайра ошол жака кетишет болуш керек деп ойлочумун дейт. Бул эмнени айтат? Ошол кезде ошол ырчылардын жеке жашоосу канчалык бийик деңгээлде турганын айтат да. Эч ким бизди жаныбызга келип мындай экен, тигиндей экен, сулуу экен, сулуу эмес экен, мынтип сүйлөйт экен деп айтканга кандай десем, жолу жок болчу да. Анткени ырчыларды сахнадан гана көрө алышчу да. Бир чети ошол жери бар да. Ошон үчүн бул суроо кандай десем, глобалдуу суроо да. Ар бир ырчы өзү үчүн жеке чечиш керек. Бул эми жакшы көрүнүшпү же жаман көрүнүшпү? Мисалы үчүн ошол эле учурда айтып атасыз, бир гана сахнадан көрчү элек улуу муундарыбызды деп. Эми ал кезде доор башка болчу. Деги эле убакыт башка болчу. Концерттер бар болчу, телевидениеде клип деген, интернет деген жок болчу. Ал эми ушул учурда баары өзгөрүп, дагы башка бир нукка кетип баратат. Бул сиздин жеке оюңуз, жакшыбы же бир аз терс көрүнүшпү? Мен ойлойм, бунун эч деле жаман нерсеси жок болуш керек. Эгерде ырчы өзүн жакшы алып жүрсө, жакшы ырларын элдин арасына келип, ошол элдин тоюнда келип, тойдун көркүн ачып ырдап берсе, бул жакшы эле нерсе деп ойлойм. Дагы кыргыз эли негизи байыртан эле сөз баккан, ыр баккан эл. Ошондуктан ырчыларды дайыма эле сыйлап баалап келет деп ишенем. Тойго барганына сиз көп деле каршы эмессиз, э? Каршы эмес. Азыр ушул суроого жооп берип атканыңызда дагы бир жакшы жооп кетти. Сулуу болуп, кандай болуп деген кетти да. Ушундан сизге бир аз суроо берип кетсек, мисалы бизди кыргыз элибиз көрүп отурганда, мүмкүн сизге Гүлзинат ар дайым сулуу болуп жүрөт. Гүлзинаттын ар дайым дене мүчөсү мындай бир калыпталып жүрөт, такыр толбойт, такыр арыктабайт. Ушуга кандай бир сыйкырдуу себептери бар экен? Мүмкүн биздин арыктагысы келген эжелерибиз бар, мүмкүн сулуу болгусу келген эжелерибиз бар, сизге окшоп жап-жаш болуп тургусу келген эжелерибиз бар. Ошолорго өзүңүз мындай кеңеш катары кандай болуп сакталыш керек аял зат? Эми кеңеш катары мен баналдуу эле нерселерди айтам. Эң негизгиси туура тамактаныш керек, анан дайыма өзүңө кам көрүш керек, өзүңдүн келбетиңе кам көрүш керек. Эгерде сулуулуктун сыры деп айтсаң, жаштыктын сыры деп айтсаң, мындайча айтканда эликсир молодости да. Анын менде бир чоң секрети бар да, бирок аны мен эч кимге айтпайм. Эгерде билгиңер келсе сатып алгыла. Айтпайм, ал сыр бойдон калат. Көрөсүңөр, Кудай буйрса дагы бир 10-15 жылдан кийин дагы бир долбоордо ушинтип чогуу отуруп калса, мен ушул эле ойдон келем. Эмнеге айтпайсыз? Назира эжеке, эмечи элдер ойлоп атат, сулуулуктун сырын мен айтпайм деген телекөрүүчүлөр ойлоп калбасын, Гүлзинат аябай кары окшойт, карып калып эле сулуу көрүнүп атат окшойт, жаш көрүнүп атат окшойт депчи. Мындай кылалы эжеке. Сиз бизге чын эле ад душа айттыңыз, биз эч кимге айтпайбыз. Жок, мен Биз эч кимге айтпайбыз. Эч кимге айтпайбыз, эч ким көрбөйт атпайбыз. Үчөөбүз эле төртөөбүз эле отурабыз. Анткени ар бир айымдын өзүнүн сыры бар, туурабы? Ошон үчүн сулуулуктун да ар бир айымдын өзүнчө рецепти бар да. Бул да менин өзүмдүн рецептим. Анткени мен бир жолу ушинтип эфирден бир рецептимди айтсам, аябай көптөр колдонуп, анан кийин ошонун терс жактарын мага тийген да. Эжеке, анда мындай кылалы. Ошондуктан айтпайм. Деги эле мен өзү бизнесменмин.
Сиз сатам дедиңиз, дароо эле ысыгында кармайын, канчага сатасыз жеке? Дароо ушул жерде эсептеп берем. Мен үчүн аябай принципиально кызык болуп калды ушул сырыңыз. Ал рецепт айымдарга гана тийиштүү. Мен айтып атпаймынбы бизнесменмин деп. Алып алып туруп, балким мен да сатам кымбатыраак кылып. Сатам деп эле эке-эжекеге белек кылып берем деп койчу. Жок, антип айтпайм. Ким айтты антип айтат деп? Мен Мен сатып алып сатканга атпайм. жараша аз акчага сатпайм, көп акчага сатам. Сиз дагы бир мейли аны Айтпай кой да. сырды айтпасаңыз, Айтпай айтпай эле койду. коюңуз дагы бир жакшы кызыктуу гастролдогу, элге деле кызык болуш керек. Гастролдо болгон кызыктуу бир күлкүлүү окуялар элиңизде болсо ошолорду айтып бербейсизби? Же аны дагы айтпайсызбы? Жок, айтам. Эң кызыктуу нерселер мен ушул биздин замандаш кыргыздардын сонун мындай башкача, азыр чет мамлекетте кыргыздар абдан көп эмеспи? Ооба. Анан биз 2010-жылы Американын көзү аттандык. Ошол жерде барып 4 штатта концерт койдук да. Ошол жерде американский койлорду союп беришти да бизгечи. Анан американский койлор биздин музоолордой экен, чоңдугучу. Чоңдугу биздин музоолордой. Эти мынчалык эле, майым момундай экен да. Ошонусу абдан мага кызык көрүндү да. Анан ошол жерден бирок жесең чөп чайнагандай эле да, дамы жок. Этинин дамы жок экен. Өзү чоң, эти аз, дамы да жок. Негизи айтат. Сиз азыр айтып кеттиңиз. Биздин бийик тоолордун таза чөптөрүн жеген койлордун даамы укмуш экен да, чында калорийдүү, анан ошондой эле дары, таза экен да биздин эттер. Деги эле көбүнчө Анан ошол жерден абдан сонун бир окуя болуп келдим да. Окуяны угалы. Окуя болуп келдим да. Ошол жерде негизи Америкада эң биринчи закон балдарды сактайт экен, андан кийин жаныбарларды, Малдарды, үй жаныбарларын, мышык, ит, чычкан дегендей үй жаныбарларын, андан кийин көчөдө жаныбарлар, жапайы жаныбарлар, кой, уй, бирок кой, уй дагы үйдөгү жаныбарларга кирет. Андан тышкары эң аягында эң акыркы эркектерди закон сактайт экен да. Анан ошол жерде биз Филадельфияда бир байкелердин үйүндө конокто болдук. Ошол жерде кой союлуп, кадимкидей элеметилди. Анан ошол байкелер айтты, биз бул койду атайын койлорду сойчу жер бар экен да. Ошол жерге барып атайын справка алып, ошо кой соет элек деп биз кой жейбиз, биз кыргыз улутубуз, биз койдун этин жейбиз деп ошондо көп справка чогултуп туруп, анан ошол жерден союп беришет экен. Анан союлган этти үйгө алып келишет экен да. Анан жаңы Америкага көчүп барганда ошол байкелер биздин эле жердеш Кыргызстандан барган байкелер эми кой жегиси келет, кадимкидей анан биз кыргыздар көнгөнбүздө койду алып келип, короодон жакшы бири-бирибизге жакшы тилектерибизди айтып, бата кылып туруп, анан омин бисмилда деп туруп, анан муздайт да койду. Ошентип кой сатып келишиптир короого. Кой сатып келсе Америкада негизи эме глухой телефон жакшы иштейт да. Бат эле бузук телефон. Бузук телефон жакшы иштеп, бат эле кошуналары полицияны чакырыптыр да. Анткени айтып атпаймынбы, койду дагы закон защите деп ал жерден. Анан бир убакта эле полицейскийлер кирип келиптир го. Кирип келгенде эле тиги байкелердин баары чочуп эле, жаңы эле бата кылалы деп баары койду байлап, буттарын байлап жаткырыптыр да, анан баары эле туруп калышыптыр чочуп. Анан ошондо полицейскийлер кирип эле айттыр, силер эмнеге бул койду сатып келдиңер, эмне максат менен депчи. Анан мисалы союл деп айткандан окушат, анткени аларды кармап кетет. Анан айласы кетип эмне кыларын билишпей, анан бир байке айтыптыр. Бизде ушундай, биз өзүбүздүн бир ритуалыбыз бар. Биз койду ушинтип байлап алып, чекесинен ары бери басып ырдап билебиз деп айтты. Анан ошентсе полицейскийлер эми алар кандай десем, ар бир улутту өздөрүнүн өлкөсүндө жашаган, ар бир улутту уже изилдеп билип алышкан, билет дейт да. Алар бизде прекрасно эле билишет дейт, что биз койду союп жеген атканыбызды билишет дейт. Бирок аны сыр билгизишпей, анда билегиле дептир. Ошол жерден айласы кетип, тиги байкелер ары бери ошол койда айланып бийлешип ырдашып. Андан ырдап бүткөндөн мен айтып атпаймынбы, анан ушунча кыйналып турсаңар, анан койду калтырып кетти десем, жок, машинесине салып кетти дейт. Караңыздарчы, Кыргызстанга эмне жетсин, туурабы? Ал эми Гүлжан айым келиңиз, убактыбыз тилекке каршы чектелүү, мурункудай убакыт боло турган болсо, сиз менен жумалап сүйлөшкөнгө дагы эч кандай каршылыгыбыз жок. Жана жыйынтыктоочу суроо, сизге адатка айланган эң маанилүү сурообуз, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Чет өлкөнү көрүп, салыштырып келген адам катары жооп берсеңиз.
Ой, Кыргызстан бул менин өзүмдүн ыйык сүйүктүү мекеним. Ушул Кыргызстандын абасы жок, Кыргызстандын тоосу жок, жашай албайм, суусу жок. Анткени сен айткандай чет мамлекетке барганда кадимкидей көзүң тоолорду сагынат. Кадимкидей Кыргызстандын суусун ичкиң келет. Ошондуктан Кыргызстанда түбөлүк мен ушул жерде төрөлдүм. Ушул жерде түбөлүк жашагым келет. Барекелде. Сизге чоң рахмат. Келиңиз анда биздин жаныбызга келип, биз менен жогу сүрөткө түшүп бериңиз. Салам Кыргызстанда жылдыздуу селфи Гүлсинат Суранчиева эжекебиздин сүрөтүнүн ылдый жагына комментарийлерди калтырсаңыздар эжеке сөзсүз түрдө өзү да окуйт. Жана балким сурооңуздар логичный болуп, деген суроолор эмес болсо жооп берип койышы да мүмкүн. Сүрөткө түшөлү анда эмесе кеттик. Кол чабуулар жаңырсын. Гүлсинат эжеке, биздин долбоорубуздун эң эле маанилүү жери бул албетте эле маектен соң уюштурулган оюндар. Келиңиз сизди сахнага чакырып, ойнотолу. Бул оюнда сиздин башкы атаандашыңыз Гүлжайна Атаканова болот. Гүлжайна эжеке, келиңиз. Келгенде негизи биз меймандарыбызды, конокторубузду өздөрүнүн эле жөн эле кыйнай бербей, сөзсүз түрдө өзүбүз да катышабыз. Бул учурда азыр биз сизге жөнөкөй тил менен айтканда вызов таштайбыз. Кимиңиздер кыйын экен, азыр Гүлжайна Атаканова же болбосо Гүлсинат Суранчиева. Ырдатсак кажет жок. Фортепиано ойнотсок деле кереги жок. Эми сиз акча аябай профессионалсыз. Келиңиз азыр деги эле ырчылар, вокалисттер адамды туура дем алганды үйрөтөт. Канчалык деңгээлде туура дем бергенди сиз билет экенсиз, чогуу текшеребиз. Менин бул кутучамда бул пакеттин ичинде толтура шариктер турат. Сизде азыр 1-2-3 дегенде чогуу алып туруп, үйлөп жарыш керек. 1 мүнөттүн ичинде ким көбүрөөк шарикти жарып ийсе ошол утат. Баш байге аябай сонун биздин демөөрчүбүздөн бир чоң корзина таттуу нерсе беребиз сизге. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Сыр боюн айткысың, утулуп калсаңыз эле беребиз, негизи бирок катышпайбыз. Кол чабуулар жаңырсын, сүйүктүү күйөрмандар жана теле көрүүчүлөр. Гүлжайна эжеке, даярсызбы? Даярбыз. Толкунданбаңыз, Сразу жарый бериңиз анан. 1-2-3 баштадык. Ийне алыш керек. Ийне кереги жок. Именно ийне болбойт, бир гана үн менен, бир гана аба менен жарыш керек. Жарыл элек. Үйлөп жарыш керек. Гүлсинат эжеке, сиз быйыл жара албайсыз го дейм мындай кылсаңыз. Буюрса февралга жакындап жарышы мүмкүн эжеке. Кайра чыгып баратат. Жайна күдүкүнөн коркуп атам. Жарылайын деп калды, бирок үйлөп жарыш керек. Өзүңүз байкагандай эле азыр ким батыраак жара турганы өзүнүн эле белгилүү болуп калды окшойт. Биз азыр мүмкүн болсо балким Гүлсинат эжекебизге жардамчы кылып Назира эжекебизди чакырабыз. Назира эжеке, келиңиз. Тек тууралуу эжекебиз коркуп тур, кадырлуу меймандар байкадыңыздар, кулагын жаап отурат. Биякта эжеке мен айта турганымда да бир пакет бар, мунун баарын жарыш керек. Мен алысыраак туруп алайын сизден. Мага жакындабаңыз, алысыраак туруп жарыңыз. Гүлсинат эжеке, мен сизге ишенем. Кана? Ийне барбы, ийне бергилечи. Мен ойлотпойм, жанаттым эжеке. Мен сүйлөп бүткөндөн кийин жарсаңыз болмок эжеке, бул жакта эми. Азыр эфирде дагы бүтүрүшкөнгө дем күч керек. Сиз эмне болду, багындыңызбы? Ооба, багындым. Анда мындай кылалы, кийинки шарикте 1-2-3 дегенде үйлөйбүз, ким чоңураак үйлөсө ошол утат дейли. Бул шарик жарабай калды. Келиңиз, үчөөбүз тең үйлөйбүз, макулбу? Сүйлөштүкпү? Макул. Бирок дагы бир шанс берели сизге. Бирок жардырыңыз мунусуна, могу шарик кичинекейирээк. 1-2-3, сиз дагы жарыңыз Гүлжайна эжеке. Тырмак менен жарса болбойт жанагындай, жөн жарабыз. Баракелде, карагылачы өпкөгүчүн да, үчүнчүсүн. Сиздики да алинче 3-2-0 болот. Гүлжайна эжеке, катыраак үйлөңүз, аракет кылыңыз. Кана? Ушунча элдердин баарын ырдаган өзү шарик жара албайсызбы эжеке? Коркуп атам, бетиме жарылып кетсечи. Коркпоңуз эжеке, бетиңизге жарылса бул деген тияка жарылат, үстүңүзгө жарылмак беле. Мына Гүлжайна эжекебизди жүзүңүздү жаап алсаңыз болот экен. Дагы аракет кылыңыз. Дагы үйлөңүз, мен берем. Сиз мурун шарик үйлөп иштеген эмессиз да? Ооба, үйлөп иштеген. Андай да болгонбу? Гүлжайна эжеке, бирок сизге ишенип атам, мен сизди колдоп атам. Дем күч катары бир кол чаап койсоңуздар болот. Күйөрмандар жана сыналгынын аркы тарабында отурган теле көрүүчүлөр. Болду, чоң болуп калдым да. Жарылыш керек да, Гүлжайна эжеке, бул жарылыш керек. Жарбай эле коюңчу. Ойнойн деп атасызбы, Болбойт. Сизди карап, буякта Гүлжайна эжекебиз такыр эле
расслабляться етіп кетті. Қана? Ринат жеке, қатырақ үйлеңіз. Біз сізге ішенеміз. Болған күшіміз. Қорқотам мен қатырақ үйлеңіз. Қорқотасыз ба? Шын эле қорқотасыз ба? Мен сізге мол жақта жаныңызда тұрып тұрам, ондай қорқпай. Барекелді, қошақ қойсаңыздар. Мен ойлаймын, аз екінші мейман келгенде мен сол құлағым ішті, оң құлағым я дейт оқшаймын. Ринат жеке, біз сізді қинап ойлай қойылам. Біз сіздеген пакеттердің, шайктердің барын сізге өрейін. Тренировка қылып келіңіз мақұл ба? Бирок бұл жөн эле башталгыч ортого келсеңиз, биз меймандарыбызды жана жогоруда айткандай эле кургулу кетирбейбиз. Белеңизди ыйгарып коелу. Албетте, биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы деме өртүсү Ата кондитердик фабрикасынан сизге сонун таттууларды беребиз. Куш келипсиз дагы бир жолу. Рахмат. Сөзсүз түрдө жездебизди, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды бул таттуулар менен барып кубантып коюңуз. Эң маанилүүсү айта турган нерсе, Ата кондитердик фабрикасы Кыргызстанда чыгарылат, Кыргызстандын гана өкүлдөрү иштейт жана сөзсүз түрдө ар бириңиздин үй бүлөңүздөргө таттуулукту тартуулайт экен. Келиңиз, бул сизге. Чоң рахмат. Анда келиңиз, Гүлзина тиже, сизге эркин микрофон. Кармап турасызбы? Кармап турам, сөзсүз түрдө жеке. Урматтуу мекендештерим, бардыгыңыздарга жакшылык каалайм, ыйманчылык каалайм, барчылык каалайм, молчулук каалайм, жана ошондой эле бардыгыңыздарга бейпил түн каалайм. Сизге чоң рахмат, сөзсүз түрдө келип туруңуз. Биз сизди ар дайым күтүп турабыз. Кол чапып койсоңуздар, Гүлсина Туранчиева жекебизге ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз жеке, мен чоң рахмат, бар болуңуз. Келип туруңуз. Рахмат. Лакомка, дамду, лакомка, вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка, рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка, балалыктын даамы. Түндүк турпаты, биз түндүктүн уктары, кут элбиз айкөл мана сурпагы. Элеп жанын кар чорган, батыры көп талпынган, тарыхында өчпөс болуп жазылган. Ак күндөй мелтиреп, асыбасы желбиреп, улумундун изинде бар келечек. Өчпөдүйүп жылдызым, өксүбөссүн эрисим, түбөлүктүр ала толуп кыргызым. Кыргызымдын бийик тутуп намысын, сактайлы биз бабалардын мурасын. Токтогулдай санатчы, кыргыз элин ырга салып даңктачу. Элиңкенен болжогон, турга түшүп конбогон, жигиттери ат үстүндө ойногон. Үзөңгүсүн тагдырдың, бекем кармап бартылдың, элим үчүн өчпөс оттой жагылдың. Касиеттүү жериме, ыраазыбыз теңирге, ынтымактанабыз консун жериме. Кыргызымдын бийик тутуп намысын, сактайлы биз бабалардын мурасын. Кыргызымдын бийик тутуп намысын, сактайлы биз бабалардын мурасын.
Мээримге чоң ыраазычылык билдиребиз. Барекелди алтыным. Туура айтасың Гүлжайна. Ар ким өзүнүн колунан келген ишти кылыш керек. А биздин мээримибиз эң жогорку деңгээлдеги адистердин бири болуп эсептелет. Бардык сулуулар мээримге шашылыңыздар. Мээрим сиздерди эшик ачып күтүп алат. Кадырлуу меймандар, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер үчүн күндө тайманбай жумуш үстүндө жана албетте эле өзүнүн талантын тартуулап жүргөн кадырлуу мейманыбыз Салам Кыргызстанга келип турат. Келиңиздер, тосуп алыңыздар, Замир Арыкбаев бизде конокто. Замир байкенин чыгып аткан музыкасынан эле байкаса болот, байкебиз Куртоев. Кандай сага? Ассаламу алейкум. Көргөтүңүз. Айталы. Ассаламу алейкум деп. Кандайсыз? Саламатсызбы? Мен Жакшы келип алдыңызбы? Мен жаным отуруңуз. Шек отурайынбы? Ооба. Кандай Хеп, келдиңиз? бисмилла, жакшы келдик. Жанымда дагы бир аз мейли көп эле отурасыз эме? Бүгүн жакшы маектеш. Жанымда жарым саат отуруңуз болот да азыр. Ошондой отурайын, жарым саат. Же каалагандай отуралы. Каалагандай отуруңуз Замир байке. Дегеле айта турган нерсе, Салам Кыргызстандын эң башкы биз аракет кылып аткан нерсебиз, келген мейманыбыз үйдөгүдөй кенен ачык, айкын сүйлөшсөк, эң мыкты кеп болмокчу. Кандайсыз Дегеле байке? Жакшыбыз, жакшы. Денсаулыктарыңыз жакшы? Кудайга шүгүр бар. Кенен отурупту. Мындайбы? Жүрөсүз. Иштериңиз жакшы. Болот. Жок, анча эмес. Татышкаңар жок беле? Жок. Мындай отуралы. Жумуштарыңыз болуп атат. Үй бүлөдө. Эл катары. Бала чакада. Үй бүлө тынч, бардыгы жайында, Кудай буйруса. Эч кандай Кудайга эч кандай биздин наразычылык жок. Шүгүр айткандан башка эчтеке сөзүбүз жок биздин. Эң жакшы, демек, маегибизди баштасак болот экен, байкебиздин маанайы жакшы экен, демек, ыңгайсыз суроолорду бере баштасак болот экен. Биринчи ыңгайлуудан баштайлы, Ыңгайлоордон баштайлыбы? Мейли, анда мен суроо сурабай туруп турайын анда. Замир, бул ыңгайлуу эле суроо болуш керек. Мен сени канча жылдан бери тааныйм, ушу суроону берейин деп аябай даярданып жүрдүм эле бизге келсе депчи. Замир Арыкбаев депчи. Келсе, жамчайын деп. Арыкбаев депчи. Сен да арык эмессиң го, Семизбаев эле боло албайсың. Аябай ыңгайлуу сурообуз ушул. Ооба. Эми бүгүнкү күндөн баштап Семизбаев болоюнбу анда? Назира эженин эмилгеси менен анда айтып коелу көрөрмандарга, мен бүгүндөн баштап Семизбаев. Тамашалатып, суроону берип баштайлы, анда бир аз эле күлүү жылмайып алалы дедик да. Бул азыркы ырыңыз аябай хит болуп атат. Жанымда дагы бир аз отуруңуз деп. Мага да аябай жакты. Бул ырды мурда ким ырдаган, автору ким? Анан кийин кимдин сунушу менен ырдап калдың бул ырды? Бул ырды мен кичинемде эле. Мен да уккам кичинекейимде бир 6-чы класс беле, 5-чи класс беле ушундай жашымда класста окуп жүргөнүмдө мен ошо теледен Динара Акулова эжекебиздин аткаруусунда көргөм. Көп эле окуп, ушул жактырып эле жүрчүбүз кичинекейибизде. Анан кийин бул ырдалбай калды. Анан бир күнү ошол былтыр беле же мурдагы жылы эле Динара эжекебиз концерт бергенде, ошондо аткаруусунда ошондо дагы бир жолу уктум. Анан эсиме түшүп, мурда жаккан ырың баары жүрөк козголот экен да баары элечи. Анан ошол эки ырды ырдаганга өзүм дагы мындай ойлонуп, ушуларды кандай алып чыгып көрсөмбү, баягы Динара эжедей укмуш ырдай албасак дагы балким өзүбүздүн баягы кичине мындай стилибизге баягы салып дегенде, Ал эми кимге таандык булур? Бул ыр Ош шаарында биздин обончу агабыз бар, Еген Талипов деген агабыз. Эң мындай кең пейилдүү, жакшы агабыз бар. Ошол агабыздын чыгармасы. Ал киши менен дагы байланышып турабыз. Ушул ырдардын астында дагы байке ырдасак болобу деп бир ооз сурадык эле. Аябай жетин албай биз ырды эмнеге чыгардык? Эл уксун деп, эл ырдасын деп чыгарбадыкпы? Замир сурабайды эле ырдасаң болмок деп аябай өзүнүн батасын берип ушул ырды берди эле. Анан кийин ушул ыр жакшы кабыл алынды окшойт элге. Замир, дагы мындай суроо берсек сизге. Мисалы, биздин мен деле угуп жүрөм, шоу бизнесте биз канча жылдан бери иштеп келатабыз. Биздин артисттерибиз бөлүнөт да, фирмачтар, айылда уккан угармандар, той ырчылары, мындай ырчылары депчи. Сиз кайсы жак, кайсы топко киресиз? Өзүңүздү кайсы киресиз деп ойлойсуз? Аябай башкача суроо болду. Эми бул суроого кандай деп айтсам болот? Эми өзүмдү баягы элге жаккан ырчы го деп ойлойм, элестетем да өзүмдүчү.
Анан концертке барсаң деле ошол адамдар, баягы кыргыз эли, тойго барсаң деле кыргыз эли да. Бар айырмасы жок. Концертке мисалы элита барбайт, тойлорго жөнөкөй адамдар бар, барат деген сөз эмес да. Бардык жерде тойдо дагы элита жүрөт, жөнөкөй адамдар жүрөт. Жок, артисттердин арасында бөлүнгөнүн айтып атам. Ушул сөзгө мен каршымын. Той ырчысы анан тигиндей, анан мындай дегенгечи. Бул сөздү негизи ушундай сөз бекеринен баягы чөп бар айтылып келет кой. Шамал баягы болбосо чөптүн башы ыймылдабайт дегендей. Мен бул сөзгө кошула албайм. Азыр ырчылардын бардыгы эле ошол баягы концертке дагы ылайыктуу. Ошол учурда тойго барганда элдин маанайын көтөрүп бийлете турган ошондой ылайыкта иштеп атышат да көбүнчө. Анан бирок баягы кээ бир эми кичине баягы көрө албастыктар болуп кетиши мүмкүн. Ошондон көрө албастын айынан балким ушундай сөздөр чыгып кетиши мүмкүн да. Сен ошондо универсалсың, э? Мен фирмачымын, анан тигилер той ырчысы дегенчи. Андай эмес. Универсал. Эл жактырган ырчысын тойго да чакырат, и концерттен да көрө алат. Демек, Замир байке, сиздин айтышыңыз боюнча тайына турган болсок, ушуну бөлүнүп жаткан ырчылар өздөрү айтып атышат деп атасыз, э? Мен фирмачмын, сен бөлүнүп атасың, сен тойскийсиң деп. Демек, муну эл эмес, ырчылар өздөрүнүн арасында бөлүнүп атат дейсизби? Элдин арасынан укканым жок мындайды. Бул той ырчысы тигиндей деп. Элдин арасынан бир гана алкыш угабыз. Анан батасын берип дайыма ыраазычылыгын билдиргенин гана угабыз элдин. Муну ырчылардын арасында болушу мүмкүн да. Ырчылар өздөрү бөлүп Кээ ырчылар балким өзүн анда Замир байке, келиңиз анда мындай кылалы. Биз сизди кыргыздын эң атактуу мындай эң аттуу баштуу ырчылар деп эсептейбиз. Сиздин ырларыңыз ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк таап угуп келебиз. Анда азыркы ушу хит болуп жаткан ырыңызды бизге дагы бир куплет тартап берсеңиз. Суранам кетпесеңиз, ичим тыз-тыз, жүрөктө сезимдерди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол оттай, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, эй сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отто, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жаныңызда дагы бир аз эмес, жарым саат эле отуралычы, эч жака кетпей. Анда Санжар, Назир эже, мен Замир байкеге бир жакшы суроо берип кетсем, сиздин үй бүлөлүк абалыңыз жөнүндө тааныссак, канча уул, канча кыздын атасы болдуңуз? Айтпайм деп. Сиз дагы Канча аялды? үй бүлөлүк абалыңыз жөнүндө дагы бир аз бөлүшө кетсеңиз. Назир эже айткандай бир эле аялым бар. Кут кылсын Кудай. Кудай кут кылсын. Анан эки кыз, бир уулдун атасымын. Учурда. Дагы жаңылык болуп калса айтып коем. Замир байке, салам Кыргызстан, бул биринчиден бизде түнкү шоу деп көбүнчө кечкисин чыгабыз. Телекөрүүчүлөрүбүз кенен кесир жумуштарын бүтүрүп, эмне болуп атат экен Кыргызстанда деп туруп, биринчи коомдук каналды күйгүзгөндө биз эфирден чыгабыз. Түн жөнүндө сурап кетели. Белгилүү бир эжекебиз, жеке мага жолукканда бир сонун сөз айтып кеткен, жаратканыбыз биздин берекебизди караңгыга чачып койгон экен, караңгыда басып терип жүрөбүз дейт. Түнүңүз кандай өтөт дегеле сиздин? Түнүбүздү сиз деле жакшы билесиз да. Мен билсем, бирок телекөрүүчүлөр билбей калышы мүмкүн, телекөрүүчүлөргө жооп берип кетели. Эми түнүбүз ар кандай өтөт да. Канчаларда үйгө келесиз деги? Кээде 1-де, кээде 2-де, кээде 3-те уктайбыз дегендей. Анан биз келгенден кийин баягы чарчап калабыз дагы, бир топ дасторкон жээгинде отуруп, баягы кечке ойлонобуз да, бүгүн момундай жумуштар болду деп баягы пленканы артка түрүп, өзүбүзгө бир сыйра анализ берип, так тияктан тигиндей болду, бияктан мындай болду, бул адамга мындай жолуктум, бул жерде мындай ырдадым. Анан ошентип кичекте эле бир жарым саат, бир саат өтүп кетет. Анан интернет деген балекет бар да. Анан телефонду ачып алып туруп, ким каякта жүргөн? Ким эмне кылып атат экен деп. Ким бул ырчы, жакшы болуптур, мындай жаңылыктар бар экен. Баягы бир сыйра бүтүрөбүз Инстаграмда.
Анан Facebook өтөбүз. Эмне жаңы саясатта эмне жаңы болуп аткан экендир. Аякты бир сыйра эме кылабыз. Ошентип кичектүү эле интернет бир 1,5 саатты жеп коет да. Анан Твиттерден жаткычактар ошо 2,5 болот, 3 болот. Андан кийин биз тургучак эртең менен 11 болот. Анан эле биз кайра эле антимит кичектүү эле түшө болуп кеткен болот да. Анан кийин Кайра эле түнгө келип кечке дайралыш керек болуп калат. Анан башың жууп антимит кичектүү эле кайра кечке. Замир, дагы мындай суроо берсек, элибиздин баары эле жакшы билет. Сен башында жаңы чыгармачылыкка аттанганда Султан Садралиев экөөңөр куда чагыс менен биринчи чыктыңар эле. Экөөңөрдүн дуэтиңер көп узаган эмес да, ошо бир эле бар болуш керек, Мен билишимче. Негизи буга мындай жооп берейин. Бул биз баягы сахнадан караганда группа сыяктуу көрүнгөнбүз да. Атайын түзүлгөн группа сыяктуу. А бирок биз башында биздин ниет группа эмес болчу да. Биз ошолорду дуэт гана ырдамай, анан кийин ар кимибиз өз жолубуз менен кетмей болчу да. Анан ошол максатыбызга жетип эле ар кимибиз куда чагыз менен ырдадык, андан кийин ар кимибиз өзүнүн жолубузга түштүк да. Ошол эле болгон. Азыр кайра ушундай эле дагы бир дуэт ырдайлы деген оюңар жокпу? Ырдайлы деп эле жүрөбүз, бирок ошого такыр мындай кол бошобойт. Убакыт жетпей атат. Сааты чыкпай койду да. Жолукканда эле бир жазсак болот эле деп эле сүйлөшүп кетебиз, анан кийин эле кайра эле ушундай болуп атат да. Эмнегедир сааты чыкпай эле. Ал эми Сезбек байке менен сүйлөшсөкчү. Сезбек байке менен канча дуэт ырдадыңыз? Сезбек менен бир 3-4 ырдадык го дейм. Анан Сезбекте өзүм мындай эме го, мындай уюштуруучактан айбай мындай Мыкты. Мындай мыкты, анан мындай ыкчам да. Анан кийин бир нерсени мындай пландаштыргандан ошол эркин мындай калтырбайт да. Анан мен Сезбек менен ырдайын дегенде уже мен эчтеке кылбайм да, билем да. Сезбек эле. Бүттү, Сезбек бүтүрөт деп эле мен өзүм жумуштарымды кылып жүрө берем. Анан бир күнү Сезбек чалат, ай ыры бүттү. Минусовка бүттү. Келип эме жазал дейт. Барам ырдайм, анан кайра кетип калам. Анан буга мындай ким тач керектигин деп өкөз кеңеш кылса, анан болду. Уюштура бер деп койгом. Сезбек өзү мут барды уюштуруп. Анан Сезбек менен аябай жеңил да магачы. Анан дуэт ырдаш клип тарткан. Сезбек байкебизге да салам айтып коебуз. Сезбекке салам айтып коюн. Тойдон жаңы келген болсо, бизди көрүп аткан болсо ызык салам, Достукка кандайсың? Достукка бекемин. Эгерде мен менен ушундай достуктун ант баягы кандай десем, достуктун мындай бир эмелерин сактап, правилалары болот го өздөрүнүн. Ошондойго бекем адам менен дос болсо, мен да ошондой жоопкерчиликтүү мамиле жасайм да. Дос негизи сенин оюңда кандай болуш керек? Эми дос деген жакшылыгыңды, кубанычыңды ар дайым тең бөлүшүп, анан баягындай оор күндөрдө жаныңда туруп, ошол күндөрдө дагы өзүнүн мындай чыныгы, адамгерчилигин көрсөткөн адамды мен Анда дос болобуз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жаңы эле бизге кошулгандар болгон болсо эстетип кетели. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы болуп турат. Жылдыздуу мейманыбыз ар дайым жүзүнөн нур чачырап турган Замир байкебиз конокто турат. Замир байке, деги эле чыгармачылык жашоо, күнүмдүк жана быт деп коет. Түрдүү адамдардын жашоосу дагы түрдүү ритм болуп калат. Мисалы үчүн эгерде эртең менен 8ден баштап 5ке чейин иштеген адамдын жашоосу башкача, күнүгө койгон графиги башкача, кылган жумуштары башкача, түнү иштеген мисалы үчүн күндүзгү иштебей кечинде иштегендердики такыр башкача. Сиздикин сурай кете турган болсок, жана эле айттыңыз, съемкалар болот, концерттер болот, кээде 2де, кээде 1де келип калат. Ал эми аял заты деги эле сүйлөшкөндө жакшы көргөн затпы. Бул баарыбызга эле маалым. Кечинде чарчап, дасторкондун четинде отуруп, күндөгө өткөн кыйынчылыктарды, балким ийгиликтерди ойлонуп отурганда, бир күн кечке ырдап, сүйлөп, чарчап отурганда, жеңебиз, келинчегиңиз, эмне эле Замир менен сүйлөшпөйсүң, эмнеге унчукпайсың деген кездер болобу? Ал мени жакшы түшүнөт да, биздин кесипти жакшы түшүнөт. Анан кечинде биз келгенде алар уже балдардын баары уктап, өзү деле уктап аткан болот да. Анан кийин менин уйкум канып, анан баягы түштө чайга отурганда биздин баягы эмебиз ошол учурда да, түштө ошол учурларда сен ойгонгондо, мен ойгонгондо, анан кийин бул өнөр адамдарынын баягы баарыбыздын өнөр адамдардын графиги биздин элге карама каршы турат да деп ойлойм да, мындай графигичи. Анткени себеби майрамда эл эс алып атса, биз кызматтабыз. Кечинде элдер эс алып атса, биз ал жерде кызматтабыз да. А элдер иштеп аткан учурда биз эс алабыз. Мындай карама каршы турабыз. Эме кандай күн менен түндү деген сыяктуу да, ушундай. Анан
келинчең үйдө эле отурат да, бала чаканы карап. Үйдө балдарды карап ошо, балдар. Мындай сен кеч келгенде же болбосо абыз жүргөндө ушундай сага жини келип андай кылбайт. Кылбайт, Кылбайт. такыр уруш көргөнбүсүң. Эми аябай кечигип калсак эми келатасыңбы деп чалат. Мындай маданияттуу түрдөчү. Түшүнөсүң да, келатасың дегенди кайдасың дебейт да. Мындай чалып каяка жетип келатасыңарбы деп коет, анан кийин мына деп анан. Замир байке, бизде кадырлуу мейман болуп ушул сиздин ордуңузга айымдарыбыз, аял заты келип калганда эжекелер сөзсүз түрдө сурап өтөт. Үй бүлө сакталыш үчүн аял затынын кандай маанилүү кадамдары бар, үй бүлө бекем болуш үчүн эмне кылыш керек дейт. Бирок биз билебиз, үйдө башчы кандай болсо, артында эли да ошондой демекчи, үйдө жол башчы сиз болуп атасыз. Мырза кандай жазам кадамдарды аттаса үй бүлө бекем болот? Ошол жөнүндө кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Эми үй бүлө бекем болуш үчүн айдын ачык эле элге маалым болуш керек. Албетте биринчиден үйгө баягы үй бүлөгө болгон жоопкерчилик болуш керек. Чоң жоопкерчилик мойнубузда да эркектердин. Ошол жоопкерчиликти биз сезип, ошонун милдеттерин баарын тең так аткарышыбыз керек. Андан кийин баягы кандай десем, аял кишинин да бул жерде чоң ролу бар. Ал киши дагы биз аял заты дагы бизди түшүнүш керек, эркектерди. Эркектер аял да өзүнүн үй бүлөдө өзүнүн милдеттерин жакшы билиш керек дагы, аялдар, эркектер дагы өзүнүн милдеттерин так аткарса эле, мен ойлойм, үй бүлө мыкты үй бүлө болот болуш керек деп. Ар кимдин өзүнүн үстүнө жүктөлгөн милдетин аткарса эле мыкты болот дейсиз. Сизге чоң рахмат, Замир байкем, бүгүн чын дилибизден аябай кубанычтуу болдук. Кубанычыбыз койнубузга батпай турган кез сизди көргөндөн. Мен да кубанычтамын. Аябай сонун аяк куруп бердиңиз. Анда биз ар бир келген конокко берилүүчү бир сурообуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн алтын бешик, алтын уям деп айтам, үйүм деп айтам. Болду. Алтын уяңыз ар дайым бекем болсун. Эң баракелде. Замир байке, мен билем сиз Инстаграмда аябай активдүү колдонуучусуз. Мен ойлойм, сүрөткө түшөлү десек сиз макул болот болушсуз. Ооба да. Салам Кыргызстанда жылдыздуу селфи Замир байкебиз менен, Замир Акбаев менен. Келиңиздер. Биз менен эстеликке сүрөткө чыгып коесузбу? Жанымда бир аз. Дагы бир аз отуруп коебуз. 5 мүнөт. Деп койсо болобу? Болот. Жакшы болду. Эми мына байым кызыктын баары башталды, Замир байке. Биз деги эле маегибиз, сүйлөшкөнүбүз бул жөн эле нерсе. Азыр бизди сахнага сизди чакыралы. Замир Арыкбаевдин телекөрүүчүлөрүбүз көрө элек тарабынан сиздерге көргөзөбүз. Ошондуктан оюнубуздун шартын сахнадан түшүндүрүп берели. Реквизиттерибиз дап даяр. Анда эмесе Замир байке, келиңиз, сизди сахнага чакырып, шарттары менен түшүндүрүп өтөлү. Ордуңузга отуруп бериңиз. Отурдум. Кинолордо угуп калгандырсыз, русская рулетка дегенди. Револьвердин ичинде бир ок болот, айландырышат, анан алмак-салмак атышат. Бул эми илгери болгон нерсе экен. Азыр биз ошонун коопсуздуу мындай эч кыйынчылыгы жок. Бирок ошол эле русская рулетканын системасын колдонобуз. Реквизитти алып чыгалы. Сырдуу кылып алып келдик. Русская рулетка байке жөп жөнөкөй. Бул жакта 10 жумуртка. 8 даанасы бышырылган. Экосу бышкан эмес. Азыр экөөбүз сиз менен таймашабыз. Муну кадаңыз башыңызга. Бул жакта сиздин атаандашыңыз мен болом. Башыңызга тагып алыңыз. Кийим кирдебей буну. Кийим кирдебейт. Кийим кирдебейт. Коркпой эле коюңуз, кийим кирдебейт. Келиңиз, мен жардам берем сизге. Мен дагы эме концертке барам да козуң. Эми ал уже сиздин проблемаңыз демекчи. Концертке Замир байке канча барат экен. Шарттар эми жөп жөнөкөй. Байке, эң маанилүүсү биринчиден сиздин артыңызда колдоочуңуз бар. Керек болсо массажыңызды жасап берет Гүлжан Атаканова, керек болсо дең күч болуп жардам берип турат. Жумуртканы текшерсе болбойт. Столдун үстүндө айландырса болбойт. Менден көзүңүздү алсаңыз да болбойт. Эң маанилүүсү биринчиден бир гана көз менен коркутканга аракет кыласыз. Анан экөөбүз монтип кол менен барып туруп, бирден каалаган жумуртканы тандап алып туруп,
1-2 дегенде башыбызга жарабыз. Кояй. Чын. Байкем айта турган нерсе, сиздин концертиңиз болсо, съемкадан кийин менде эле концертим бар. Ошон үчүн экөөбүз бирдей. Экөөңөр түнкү саат 12ден кийин кимге концерт коесуңар? Кояй. Чын. Азыр телекөрүүчүлөрүбүз даяр болсо, көрөрмандарыбыз даяр болсо, кол чаап койсоңуздар. Замир байке, бул эмнесин айткыбыз келип турат? Мен сизди ар дайым аябай башкача таланттуу мырза деп билем. Көбүнчө кырдаалдардан байкебиз катышпай эле чыгып кетет. Ал эми азыр ушул учурда канчалык деңгээлде колу менен, балким 6-чы сезүү күчү менен бышкан жумуртканы тандап турабы, тандай албайбы? Чогуу текшеребиз. Байке, ийгиликти каалайм сизге. Айымдарыбыз бизге жардам бересиздер, э? Анда эмесе баштадык, сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Бышканды жаргандар бизге берип коелу, биз жей беребиз. Мейли. Айта турган нерсе байке. Эгерде дароо биринчисинен эле бышпаган түшсө, демек сиз утасыз. Ал эми бышкан түшүп калса, кимдин башында бышпаган жумуртка жарылганга чейин улана беребиз. Бул жакта айта турган нерсе, сиз дагы билбейсиз. Жарбайман да. Мен дагы билбейм. Кайсы жерде кайсы бышканын. Бул жерде бүт бары калыс. Анда эмесе баштадык. Кол чабуулар жаңырсын. Менден көзү үзмө жок байке. Кеттик. Тандайбыз. Тандаңыз каалаганын. Мындай балким бышканы бардыр, балким бышпаган бардыр. Каалаган тандаңыз, 1-2 дегенде байке. 1 2 3. Баракелде байке, меники бышкан экен. Сиздики бирок жарылган жок. Сиздики жарылган жок. 1 2 3. Чекеге. Жарылган жок байке, жарылган жок сиздики. Чекеге. Кат эле бир койгуз, Замир байке. Катыраак уруш керек байке. Башыңыз мен ойлоп билем. Жок, бул жумуртка чачырап кетсечи. Чачырабайт, бышкан жумуртка чачырабайт да. 1 2. Баракелде туугандар, биринчи эле попыткадан байке бышпаган жумуртканы таап алды. Туугандар, жакшы. Байке, майлык берейин. Айта турган нерсе, караңыздарчы туугандар, Замир байке биринчи эле попыткадан жарып салды. Ушунча көп эмелерден бул жакта тандасаңыз болмок, бышкандын баарынын арасынан бир эле бышпаганды тандап сиз жарып салдыңыз байке. Ошо айтпадымбы? Жок, мынакей болду. Эчтеке болот, гел болуп калды койсуң. Алгачкы гелдин ордуна колдондуңуз байке сизге. Замирге кол чаап коюңуздар. Замир байке 10 жумуртканын ичинен 9 бышкан, 1 чийки болчу. Именно ошону тандады. Барекелде, жеңишиңиз кут болсун. Жеңдиңиз байке, белекти сиз көрөлү. Ал эми таймаштын баш биринчи эле орунда уюштурган себеби келген мейманыбыздын эрдигин текшерен дегенбиз. Кайсы эле чыгармачыл адам эфирде отуруп ушундай оюнга катышмак эле. Байке, сиз аябай дагы бир рет сизге таазим, сый урмат, чоң рахмат. Кол чабуулар. Жана сизге белек. Сиздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы темөтүсү Ата кондитердик таттууларын сизге тапшырмакчыбыз. Анда белектерди алып келебиз. Биз Замир мырза, сизге оюн жактыбы? Абдан сон аябай жакты. Мындай оюнду мен биринчи жолу ойношум. Анан мындай келди дагы биринчи жолу көрүшүм. Биринчи жолу сыйпашы мындай келди. Ушул позитивдүү нотада коногубузга белегибизди ыйгарып коелу. Замир байке, Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын 3-чү сезондун башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасы. Мен билем, сиз патриот мырзасыз, ошондуктан Атанын үрүндөрүн колдонуңуз, анткени баары Кыргызстанда чыгат. Барып жеңебиз келетасызбы дегенде, ооба, белектер менен келетем деп кубантып коюңуз. Ата болуп, Ата фирмасынан жашакай балдарга таттын алабыз. Чоң рахмат. Келиңиз, анда Замир байкеге эркин микрофон. Кыргыз элине кайрылып алыңыз. Биринчиден ушул Салам Кыргызстан теледолбоорун уюштурган жалпы жамаатыңыздарга, жетекчиликке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Дагы да көп элибизге кызмат кылыңыздар. Мындай долбоордун далайын чыгарыңыздар. Рахмат. Жана ошондой эле ошону менен бирге жалпы кыргыз элиме барчылык, токчулук, ынтымак, ырыскы, береке кааламакчымын. Элибиз, мамлекетибиз өсө берсин, өнүгүүнүн гана үстүндө болсун. Мен ойлойм, кыргыз эли экөөбүздү биринчи жолу фартукчан көрүп атат, жарашат окшойт фартуктар бизге. Байкем, келип туруңуз. Кубанычта болдук. Кол чабуулар менен узатып алалы. Сиздин ишиңизге да ийгилик. Рахмат. Көрүшкөнчө. Үйдөгүлөргө салам деңиз. Рахмат. Süt koşulgan nazikten, vafli şokolade kantıran, birlikte işte damşandı, argın kavat kubanı. Буренка, там шандырган дам.
Кыргыз эли баяртан жакшылыкка бай келген. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ар бир жакшылыгыңызда дасторкондун үстүндө ата кондитердик фабрикасынан таттуулар турсун. Анткени ата Кыргызстанда чыгарылат сиздер үчүн. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сиздердин кызматыңыздарда Назира, Гүлжана жана мен Санжар. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Тамагым кургап. Аябай чарчап кеттим. Жок, мен чарчаган деле жокмун. Мага бүгүнкү коноктордун келгенде Гүлзанат, Гүлзанат. Аттында унутуп калгансың го, кетер замат. Гүлзинат Сорончиеваны айтам. Толуп эле кеттир го, калп эле. Мындай кичине толуп алгансыңбы деп акырын чымчып сурап койсом, жок, толгон жокмун. Жана секретин айтып койсо бир нерсе болуп кетеби? Эме эле сатам деп. Эми акча керек болот керек да? Акча керек болот. Эмне айтып койсо бир нерсе болуп кетеби? Бизге мынакей башка коноктор жашынакай эчтемкесин жашырбай эле айтышып эле, жашынакай белектерин көтөрүп келип эле биз деле алардын белектерин берип жакшы эле эметип атабыз го. Сатам деп ошо. Ансыз адам эмне эле? Ал билбеген секретти биз деле билебиз да, туурабы? Калп эле жашырып эле. Өзү билбейт эчтемкеничи. Эмне Гүлзинат жакпай калды усак, Ооба, жанасын сатам деп айтпай койсо эле жин келип кетти. Айтып койсо эмне акча керек болсо сатса сатып коет, эмнеси бар экен? Бөлүшпөй эле мен айта бербейт эле. Ой, билбейм, Гүлзинаттын анысы мейли эмне болсо дагы аны сатса сатабы, башка кылабы, аны аябай бир аз бой көтөрүп сүйлөйт экен өзүнчө эле. Билбейм, анысын деле байкаган жокмун мен, жана ошо секретин баардыгына бөлүшүп кой десе. Мен айтпадымбы тиги, аялдар көбүнчө 200 болобуз го деп ошентсе. Жок, мен бир эле жүзүм бар деп атпайбы? Бир эле жүзүм бар дегендер наоборот 500 болот ушулардынчы. Ооба, көп эле болот. Ошончо сатып атат. Сатып атат. 100 болсо жөн эле берип койбойбу, туурабы? Ал мейли эми Гүлзинат мейличи. Тиги. Замир байке. Жумуртканы чаалып. Жок, акпай калбады, жакшылап. Именно ошо жумуртканы балчы деп, сен жакшыраак мындай чекеге чеке деп катуураак эметсең болмок да, мен сен яныңда болгондо бетимди булгамакмын да. Эми бетим булгаганда бетимде эмне күнөө? Жок, ошол кичине күлкүлүү болмок да, кичине. Эми чачына деле сыйпалып атпайбы? Нормально эле сыйпалып атат го чачына деле. Анан биз такыр урушпайбыз. Кел атасыңбы деп эле айтып коет деп атпайбы? Тим эле элестет, кайсы эле аял чалып, алло, кел атасыңбы эле деп коет. Кайка келдиң, эртерээк келип калбайсыңбы? Каякта жүрөсүң? Липой эле калп эле. Аялдан коркот окшойт, Аялым тим эле мен минтет жакпайды го. Биздин деле көп эле чыгармачылыктар ушинтип калп эле айта беришет да. Үйдө идиш аяк кагышат да. Конечно, тим эле биз урушпайбыз анан. Келген эле, мен кайын журтум жакшы, менин күйөөм сонун, менин аялым сонун деп тим ушинтип жүрөт го. Экөөбүздүкү деле сонун жүр, кеттик эми сонундары сурай берди.